7-августка карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6-август күнү саат 21:30 чамасында нөшөрлөгөн жамгырдан улам Нарын районундагы Куржылга, Ичке жана Кубанак октуларында сел жүргөнүн кабарлады. Анын кесепетинен Кубанак айылындагы 42 үйдүн короосун ички чарбалык жолдорду кыян каптап, бир чарбалык көпүрө жабыркаган. Жерине барган куткаруучулар бир үйдүн ичиндеги 3 үйдүн короо жана жертөлөсүндөгү сууну сордуруп тазалап беришкен. Ал эми калган үйлөрдүн короосундагы суу жерге сиңип кеткен. Бүгүн 7-августта жарандык коргонуу кызматы менен куткаруучулар кырсыктын кесепетин тактоо жана тазалоо иштерин улантууда. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги мекеменин өкүлдөрү Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда кыйноого кабылганына даттанган мигранттар менен жолукканын билдирди. Маалыматка ылайык, министрликтин өкүлдөрү жолуккан мигранттардын арасында бир жаран болгон. Ал быйыл июль айынын башында журналисттерге 2 жыл мурда Москва метросунда кармалып, Кыргызстанга депортацияланганын айтып берген Аскар Ускенбаев болушу ыктымал. Ал Москванын четиндеги Сахарова борборунда жарым жылдан бери кармалып турган кыргызстандыктарга жолукканын, аларга зомбулук көрсөткөн жана Украинадагы согушка азгырган учурларга күбө болгонун билдирген. Июль айында башка мигранттар да Сахарова борборун түрмөгө салыштырып, андагы кыйноолорго даттанышкан. Ускенбаев Сахаровадагы адам укуктарынын бузулушу боюнча Кыргызстандын элчилигине кайрылганын, бирок дипломатиялык өкүлчүлүк эч кандай чара көрбөгөнүн айткан. Айылдашым сабалганын угуп, элчиликке дагы бир жолу кайрылдым. Мен өзүм да кыйноолорго кабылганымды, элчиликке буга чейин да кайрылганымды, кыйноолор азырда уланып жатканын айттым. Алар андай болушу мүмкүн эмес, фактылар барбы, сүрөт, видео барбы деп айтышты. Андан бери 2 жыл өткөндүктөн менде далилдер жок болчу, деген ал. Министрликтен Ускенбаевте айткандарын далилдеген документтер болбогонун белгилеп, бирок бул маселе боюнча мигранттар менен дагы бир жолу жолугушуу өткөрүүнү убадалашкан. Министрлик 25-июлда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери Сахарова борборундагы мигранттар менен сүйлөшкөнүн, ал жакта учурда 78 кыргызстандык кармалып турганын кабарлаган. Жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз жарандары тарабынан борбордогу шарттарга даттангандар болгон жок деп билдиришкен министрликтен. Сахарова борборундагы кыргызстандыктар кыйноого кабылып, Украинадагы согушка тартылып жатканы жөнүндөгү билдирүүлөр буга чейин да болуп келген. Укук коргоочу Валентина Чупик андагы мигранттарды согушка азгыруу аракеттери болуп жатканын айтса, дагы бир укук коргоочу Александр Ким борбордогу мигранттар кыйноого алынган фактылар көп экенин билдирген. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда өтөт. Бул тууралуу Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу билдирди. Анын айтымында, спорт департаментинин башчысы Айбек Абдумомунов Париждеги Олимпиадага болгон сапарынын алкагында Казакстандын спорт жана туризм министри Эрмек Маржикбаев менен жолугуп, кийинки көчмөндөр оюндарын Кыргызстанга өткөрүп берүү маселесин талкуулады. Кыргызстан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын демилгечиси. Оюндар буга чейин 3 жолу Ысык көлдө 2022-жылы Түркияда уюштурулган. 5-оюндар быйыл 8-14 сентябрь күндөрү Казакстанда өтөт. Ысык көлдүн Кароо айылында көп функционалдуу спорттук комплекс курулат. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинин президенти Камчыбек Ташиевдин катышуусунда өткөн көчмө жыйында айтылды. Маалыматка ылайык, спорттук комплекстин курулушу быйыл башталат. Ал футбол бирлигине берилген Ысык көл облусунун Кароо айылындагы 17,72 гектар жерге салынат. Комплексте спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча эл аралык деңгээлдеги мелдештерди өткөрүү жана улуттук курама командалары даярдоо үчүн бардык шарттар түзүлөрү маалымдалды. Баткен шаардык мэриясы 6-августта каланын борбордук стадионунун жанына өрүктүн айкели орнотулганын билдирди. Айкелди орнотуу идеясын шаардын 1969-жылы туулган тургундары көтөрүшкөн. 2 жыл мурда айтылган сунуш быйыл ишке ашырылып, ага 1 миллион сом жумшалды. Өрүк Баткендин символу. Облус аймагында 80 000 гектар өрүк багы бар. Андан жылына 100 000 тонна өрүк жыйналса, анын 20% жергиликтүү ишканаларда кайра иштетилип, 80% чет өлкөлөргө экспорттолот. УКМК Баткен облусунун Кадамжай районундагы Ничке суу кенинен алтын рудасын мыйзамсыз ташып чыгууга тиешеси бар 4 тургун кармалганын билдирди. Алардын быйыл апрелден июль айынын аягына чейин өлкөнүн менчиги болуп саналган жер казынасына кол салып, лицензиясы жок алтын кенин кол өнөрчүлүккө иштетүү максатында өзгөчө ири өлчөмдө жашыруун тартып алышканы такталды, дешти атайын кызматтан. УКМКдан тереңдиги 2,5 метр, туурасы 3 метр, ал эми узундугу 57 метр
метр болгон алтын кени казылганын кошумчалашты. Бул боюнча өзгөчө ири өлчөмдө оордоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүүлөр 2 айга тергөө абагына киргизилди. Акжол Махмудов көңүл жубатуучу беттеште колумбиялык Алексис Маньосту 9-0 эсебинде жеңди. Ал эми коло байгөө үчүн дүйнө чемпионатында 2 жолу күмүш. Европа чемпионатында 1 алтын, 2 күмүш медаль уткан азербайжандык Санан Сулейманов менен күч сынашат. Беттештер бүгүн Бишкек убактысы боюнча 22:15 башталат. Ал арада бүгүн кыргызстандык балбан Өзүр Жусупбеков да көңүл жубатуучу беттеште акшылык Джозеф Патрик Рауду 9-4 эсебинде утуп, коло үчүн беттешүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Ал коло байгөө үчүн Африка оюндарынын жана чемпионаттарынын жеңүүчүсү египеттик Мохаммед Габр менен күч сынашат. Беттештер бүгүн 7 августта Бишкек убактысы боюнча саат 22:15 башталат. Жусупбеков жарым чейрек финалда литвалык Миндаугас Венскайтисти утуп, чейрек финалда ирандык Мухаммад Хади Сарабиге жеңилген.